атайын тартылбай, ошол автотранспортто орнотулган видео регистратор тартып алган болсо видеону, анда ошол мезгилде кандай болот? Анда алар дагы ошо штраф төлөшөбү анда? Ушул боюнча түшүндүрмө берип койсоңуздар. Урматтуу Гүлшаркан айым, сиз айтканыңыз башка мыйзам долбоору. Бул жерде эгерде милиция кызматкерлери, ички иштер органы кызматкерлери кызмат учурунда кызмат өтөп жатканда, коомдук тартипти сактап атканда, алардын ишине тоскоолдук кылып, алардын ишин тартып алып, бурмалап, монтаждаган учур гана айтылып жатат. Сиз айткан башка маселе алчы. Түшүндүм. Абдыразак немеде, бул жерде мына видео регистраторлор автотранспорт каражаттарында орнотулуп турат да, ошол мезгилде видеого түшүп калган болсо, мисалы ошол негизи кандай кызмат өтүп аткан чак болсо дагы, эмне болгон чак болсо дагы ошо видео съемкага түшүп калды дейлик. Атайын тартпады ал адамчы, ал жаран. Бирок айдап баратканда же башка бир мезгилдерде ошо видео съемкага түшүп калды. Ошол мезгилде кандай болот? Сиздикин түшүндүм. Бул жерде милиция кызматкерин тартканга эч кандай тоскоолдук жок. Ар бир жаран тарта берет. Блогер тарта берет, активист, журналистпи, жөнөкөй жаранбычы. Эгерде тартып алып, ал аны ошол видеону, тасманы бурмаласа гана, монтаждаса гана жооп берет. Так баш мыйзамга эч каршы тарта берет. Тартып алса эч кандай жоопкерчилик болбойт. Эгерде милиция кызматкери тартип бузду же кылмыш жасады, аны тиешелүү органдар ал боюнча чара көрөт. Бул жерде кызмат милдетин аткарып аткан учурда тоскоолдук кылса ошол учурда, же болбосо бурмалап, монтаждаганды айтып атабыз. Тартканга эч кандай тоскоолдук жок. Тарта берет агачы. Рахмат, түшүндүм. Негизи азыр эми ошо видео регистраторго түшүп калган видеону биздин жарандар жарыялашы мүмкүн да. Эгерде бир мыйзам бузуулар болгон чактачы, ошол мезгилде дагы бул тартпаш керек эле деген. Жок, эч нерсе болбойт, тарта берсиз. Салынып калбасын деп. Жок, тарта берсиз, жарыялай берсин, ага эч нерсе жок. Тиешелүү ички иликтөө кызматтары бар, алар жооп берет. Иликтейт бул боюнча. Тарта берсин, эч кандай мыйзам тоскоолдук жаратпайт агачы. Ал эми видео регистраторлор боюнча азыр ошол мыйзам долбоору сиздерде кандай? Кайсы? Мен сунуштаган эмесмин сиздерге. Жок, аны сизге эмес, тиги кимдерге? Саламатсызбы. Министрлер кабинетинде. Бул видео регистратор болсо мыйзамды биз кайра артка тартып алганбыз, доработкада да кайра кирди элекпиз. Рахмат. Рахмат. Дастан Далабаевич, сөз сизде. Урматтуу депутаттар, чынында бул жерде бул мыйзам долбоор күчүнө киргенде бир топ эле жарандар биздин камерага тартууга коркуп калышат да, милицияны. Бирок азыр менде башка суроо болуп атат да. Мына азыр окусам, бул жерде жаза кодексине дагы бир норма кирип атат. Тактап алайым деп атам. Башкы прокуратура биякта, башкы прокурордун орун басары. Башкы прокурордун орун басары. Бере бериңиз сурооңузду. Сизге суроо. Мына 280 беренеге жаза кодексинин 2 пункт 3 бөлүм. Бейбаштык өзүнүн кызматтык, кесиптик милдетин аткарып жатканда адамга дейт, карата жасалса, айыппул дейт. 50 000 сомдон 200 000 сомго чейин, же ошол эле түрмө 5 жылдан 7 жылга чейин деп. Туурабы? Жооп берейинби? Жок, көрдүңүзбү? Жок, көрдүңүзбү ошол норманы? Окудуңузбу? Окудум, мен билем бул. Демек, бул редакция депутаттарга, помощниктерге, любой чиновникке, анан кесиптик дегени адвокатка, мугалимге бейбаштык бирок кылса, ушундай жазага тартсак болот. Туурабы? Мен туура түшүнүп атамбы? Себеби бул жерде сиз сурооңузду бүтсөңүз, анан мен толук бир жооп берип коеюн. кызматтык же кесиптик милдетин аткарып жатканда деп ушундай жазылып атат да. Суроом ушундай. Мен туура түшүнүп атамбы бул статьяны?
Туура, бул бардыгына тиешелүү. Бул норма, жанагы жаза деген эч кандай жаңы норма эмес. Мурда ушул эле 280 берененин 2-3 бөлүмүнүн 4 бөлүмүндө бул норма болгон. Болгону депутаттар тарабынан, демилгес тарабынан бул берененин диспозициясы гана кеңейтилген. Мурдагы норма деле ошону сактачу. Мына бийлик өкүлдөрүнө же болбосо коомдук тартипти сактоо боюнча милдеттерди аткаруучу адамдарга каршылык көрсөтүү деген. Бийлик өкүлдөрү мисалы үчүн өзүнүн кызматын аткарып жаткан бийлик өкүлүнүн ишти өзүнүн аткарып жаткан кызматына каршы кандайдыр бир тоскоолдуктар болсо же кол салуулар болуп жатпайбы? Бул жерде болгону гана диспозиция жеңилдетилди. Жаза мурдагы эле күчүндө турган кодекстиге ошол толук эле сакталып калган. Сиз айтып жатканыңыз туура. Бийлик бардык өкүлдөрүнө жана коомдук тартипти сактаган, коомдук тартипти бузууга бөгөт коюу боюнча кызматтык милдеттерин аткарып жаткан бийлик өкүлүнө жана башка адамдарга каршылык көрсөтүү туура белгиледиңиз. Бая күнү сиз билесиздер, жана мугалимдерге ар кимге кол салуулар болуп атпайбы? Ошондо ушул беренени азыркы учурда колдонуп келишет укук коргоо органдары. Бул норма туура эле негизи. Просто мен 5 жылдан 7 жылга чейин ошону ойлоп атам да, бул өтө көп эмеспи? Бул жаза мурда эле болгон, ар бир жаза. Мурда эле болчу, Мейли. Анда бул норманы мен колдойт элем, бирок бул жерде бири мен видео тартуу боюнча ушул экинчи окууда алып салсак жакшы болот эле да. Эми бул норманы эми ар кандай ар бир милиция, ар бир жаран өзүнчө эле түшүнөт да. Ошон үчүн терс таасирин бериш мүмкүн. Мен ошон үчүн каршы болуп атам бул нормага. Рахмат. Суроом жок. Рахмат. Бактияр Алиевич. Сөз депутат Бактияр Алиевичте. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Бул мыйзам кабыл алына эле уже ГАИ кызматкерлери видео тартканга болбойт деп, мына биз интернетте көрүп атабыз да видеолорду. Сиздер дагы ошо жөнүндө билесиздерби? Бул боюнча билебиз, Бактияр Алиевич, бул боюнча эми өткөн комитетте дагы талкуу болду. Дастан Далабаевич да бул маселени туура көтөргөн, бул сиз да туура көтөрүп атасыз. Азыр министрдин орун басарын айтып койсом, сиздер ушу эми ар бир жумада сабак өтүлөт, айтып койсоңуздар, эми өздүк курамга жеткириш керек да, мыйзам долбоору бүгүнкү күндө жогорку кеңеште каралууда. Кабыл алынган жок деп. Анан кийин экинчиде Эркебек Жумабекович, бул ар бир жарандын видеого тартканга укугу бар. Бул жерде мыйзам долбоор иштелип атат, монтаждап, бурмалаган, учур гана маалыматты бурмалаган. Ошого өздүк курамга жеткирип койсоңуздар, депутаттар абдан туура маселени көтөрүп атышат. Мыйзам долбоор кабыл электе түшүнбөстүк болбосун, ар бир жарандын милиция кызматкерин тартуу укугу бар. Бир гана жанагы учурларды мен жогоруда белгилеп кеттим. Ошону сиздерден суранчы жеткирип койсоңуздар, Эркебек Жумабекович, өздүк курамга макулбу? Саламатсыз, Абдуллаевич. Бул боюнча биз жумуш алып барып атабыз. Мыйзам кабыл алынып калса, биз ар бир подразделенияга өзүнчө окуу өткөрүп, мыйзам түшүндүрүп, кайсы убакта кандай болуш керек экенин түшүндүрүп беребиз, окуу өткөрөбүз. Рахмат. Бактияр Алиевич, муну биз жеткиребиз. Азыр да уктуңуз өзүңүзчө. Азыр мыйзам кабыл алына электе эле биздин милиция жол кызматкерлери, мына милиция кызматкерлери ушундайга барып атат да. Эгер кабыл алгандан кийин мен ойлойм башаламан болот деп. Башаламан болот. Анткени мына бүгүнкү күндө видеого тартканга болбойт деп. Эми видео регистраторлорду койгула деп атабыз. Видеого автоунааларга айтып атабыз өзүңөр койгула деп. Анан эмне себептен буларга чектөө коюп атабыз? Эми элдин баарын штраф менен, ушундай менен анан кийин 2 күнгө камайбыз деп эми кыйнай беребиз. Буга бардык коомчулук каршы чыгып атат. Урматтуу министрдин орун басары, мен айтам, ушу мына мыйзамды артка эле кайтарып алсаңыздар, анткени эл каршы чыгып атат. Штраф менен, ушундай элди жазалоо менен биз жакшылыкка барбайбыз. Анан юридикалык билими бар, өзү милиция кызматкери, укук коргоо кызматкери болсо, анан кантип өзүнүн укугун коргой албайт? Аны кайра сиздерге берип атат, укук коргоп бергиле деп турупчу. Урматтуу Бактияр Алиевич, сиз мындай деп айтсаңыз, эгерде алар монтаждап бурмалаган учурду айтып атабыз биз бул жердечи. Тарта берсин, эч кандай башаламандык болбойт.
Бардык коомчулук бул жерде каршы чыккан жок. Коомчулуктун кээ бир гана катмар айтып атат бул жактачы. Коомчулук буну колдоп атат. Сиздин сурооңузга жооп берип коеюн, кое туруңуз. Бул жерде сиз бардык коомчулук деп айтпаңыз. Бул жерде депутаттар дагы бар. Бир канча деп сиздин кесиптештериңиз чогуу жазганбыз бул мыйзам долбоорунчу. Бул учурду белгилеш керек. Тарта берсин. Бир гана бурмалаган учурду, болбогон окуяны болду деп чыгарган, жасалмалап, бурмалап, монтаждап. Ошо учурду гана айтып атабыз. Тарта берсин, эч кандай запрет жок бул жерде, тоскоолдук жок. Эми ал боюнча башка мыйзамдар бар да. Кандай мыйзамдар бар? Мыйзам жок үчүн алып келип атабыз биз мыйзам долбоорун. Эми Сүйүн Абдуллаевич, биз сизди сыйлайбыз, бирок күчкө салып, мынтип өткөргөнүңүздү мен ойлойм туура эмес деп. Кандай күчкө салабыз, Бактир Алиевич? Кандай күчкө салабыз? Мыйзам долбоору тармакта иштегенсиз. Бирок мына өткөндө айттыңыз мугалимдерге деп турупчу. А бул жерде биздин ГАИ кызматкерлери айтып атпайбы, мыйзам кабыл алынды деп туруп, 5000 сом штраф деп туруп айтып атпайбы? Эми көрүп атабыз да, кабыл алына элек биринчи окуудан өткөндө эле ушинтип айтып атышат да. Кабыл алгандан кийин эртең биздин мына ушу тармакта биздин блогерлерибиз, активисттерибиз ушу тармакта реформа жасаганга чоң салым кошушту. Ошолордун эмгеги менен бүгүн бир аз тартипке келип калган биздин ГАИ кызматкерлерчи. Аз ошолордун укугун чектеп коюп атабыз. Ошол себептен мен өзүм каршы добуш берем, жана депутаттарды ошого чакырам. Эми сиз өзүңүздүн оюңузду айта бериңиз. Биз ошо блогерлерге дагы биз ыраазычылык айтабыз. Алар абдан милиция кызматкеринин коргондоруна чоң салым, жардам берип жатат. Биз аларды эсепке алабыз. Бул жерде биз милицияда бул ушу коомчулуктун бир бөлүгү. Бул милиция дагы эртеден кечке ушу мамлекет тынчтыгын, коопсуздугун сактайт, стабилдүүлүгүнчү. Сиздин, биздин бардын коопсуздугу эртеден кечке чейин. Ошолордун укугун биз бул жерден эметип коргоп атабыз. Сиз кайра мыйзам чыгаруучу депутат болуп, сиз кайра мындай мыйзамды туура колдошуңуз керек, урматтуу Бактир Алиевич. Эми сиздин өзүңүздүн оюңузду мен оюңузга бир нерсе деп айта албайм. Ооба, бул менин оюм. Эми тергөөгө болсо маселе жок, мугалимдерге болсо маселе жок. Тергөө убагында ансыз деле аны тартканга уруксат бербейт. Тергөөгө киргенде телефонун алып коюшат. Бул көчөдө жүргөн биздин баягы участковыйлар менен милиция жол коопсуздугун камсыз кылган ГАИлер жөнүндө сөз болуп атат. Ошол себептен мен буга каршы добуш берем. Рахмат чоң. Сиз билесизби, ушу көчөдө жүргөн участковый милиция кандай кыйынчылыкта иштейт? Күнү түнү, ызгарды суукта, мына караңыз канча суук, күнү түнү иштейт. Ошолорго ыраазычылык билдиришибиз керек биз бир кайраданчы. Мен аларды билем, кыйынчылыкта иштейт. Эми алар укук коргоо кызматкерлери өзүнүн укугун өзү коргой албаса, анда билбейм, элдин укугун коргогону, эл өзүнүн башка ошо кайрыла турган милиция болсо, булар видео менен өзүн өзү коргогонго элибиз милдеттүү деп эсептеймин. Элибиз ошого укуктуу. Бардык эле элди кыйноо менен, штраф менен, камоо менен бул жакшылыкка алып барбайт. Эртең тарых астында жооп бергенге убакыт келет. Чоң рахмат. Рахмат. Башка суроолор жок. Сүйүн Абдуллаевич, комитеттин корутундусун окусаңыз болот. Рахмат, урматтуу төрага. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо берүүңүздү суранабыз. Рахмат.